Саламатсыздарбы? Сиздер KG Москва каналы тарабынан даярдалган Планета 312 долбоорун көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин тема Баңгизат ташып темир торго түшкөн биздин мигрант жердештерибиз жөнүндө болмокчу. Бүгүн бизде студияда конокто Салтанат Митиева, котормочу, жарандык активист, укук коргоочу Базарбаев Чыныбек, юрист, адвокат Ахматсияева Гулиза, акын, журналист, Кара Суу аялдар кеңешинин катчысы Айтбаева Нуржамал, Кыргыз диаспорасынын аялдар кеңешинин төрайымы Карабаева Сонумбөжө жана Москвадагы кыргыз диаспорасынын лидери, коомдук ишмер Улан Кошматов. Куш келипсиздер. Азыркы учурда бизде Россияда айрыкча чоң шаарларда, Москва, Московская область, Питерде биздин жердештерибиз, жаш улан кыздар Баңгизатты курьер болуп иштешип, колго түшкөн учурлар аябай көп кездешип атат. Салтанат, сиз ушул котормочу катары көптөгөн судебный процесстерге катышып, көп ситуацияларды көрүп, сиздин жүрөгүңүз көбүрөөк ооруп турса керек. Туура айтасыз, негизи мен сот жана тергөө отурумда котормочу болуп иштегениме бир 15 жылдан ашты. Бул убакта мурда 2020 чейин мынчалык Баңгизат менен кармалгандар көп болбосо, 2020 жыл пандемияда көбөйдү, бирок пандемия бүттү, 21 болуп атат, 22, 23, дагы деле бул нерсенин аягы тыйылган жок, көбөйсө көбөйүп атат, тыйылган жок. Баарынан өкүнүчтүүсү, эми эле мектеп бүтүп, Москвага келип, жапжаш 2004 жылкы кыздардын 11 жыл, 10 жыл срок алып атканы бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Баңгизат деп көп эле ата энелер менен сүйлөшүп калып, котормочу катары анан Кыргызстанга которуу боюнча да документ иштери боюнча иштегендиктен көп ата энелер менен сүйлөшөм. Көп ата энелер айтат, менин балам же кызым подстава болду дейт. Жок. Бул эч кандай подстава болбойт. Себеби кармалганда, бала же кыз кармалганда сөз тергөөчү адвокаттын катышуусу менен тергелет. Телефон текшерилет. Кайсыл жерге сен ошол куратор деп көзгө көрүнбөгөн телеграм аркылуу, интернет аркылуу жумушташат го. Көзгө көрүнбөгөн куратор кайсыл жерге кой, кайсыл жерден жашыр деген тартып кураторго жөнөтүп турушат. Телефондо бардык далилдер болуп турса, кандай подстава болот? Бул осознанно өз калоосу менен иштеген. Болгону жеңил акча, жеңил жумуш, оңой акчага азгырып иштеген жаштарыбыздын аягы көбөйсө көбөйүп атат, бирок тыйылган жок. Жеңил акча, оңой акча дейт, ошолорго канчадан төлөнөт мисалы? Мурда биринчи бизге тергөөдө айтканда мурда 300-400дөн ар бир таңгакка төлөөчү. Таңгактан кичинекей свертка буну алып барып, үйгө алып барып, грамдап деме кылышат. Ар бир таңгак 1 грамм болот, 1 граммга жетпеген болот, 300-400дөн болсо азыр 1200 рубльга чейин төлөп атат. Жеңил акча. Алар эмне 10 алып барып коем дагы 12 миң бир күндө табам, же 20 алып барып 30 миңди бир күндө табам деп коюп, жеңил акчага азгырылып атышат. Ошондуктан темир тор аягы менен бүтүп атат да бул нерсе. Өтө деле чоң акча эмес экен да, бир күндө 15 таңгак алып барып ташташы. Бир күндө 15 таңгак акча таштап атканда бир күндө бир 20 миң 30 миң таап атпайбы? Бул жакшы акча. 15 таңгакты таштаганга ошончолук это возможно разве? 15 таңгак деген көп болсо, 15 грамм эле болот. 15 грамм болгондо ал деген ар райондо болот. Ар районго эмес, 15 таңгакты мисалы үчүн биз кайсы райондобуз? Мына Савеловскийге алып келеби, бир дарек алып келип, бир жерге 3 таштайсың, бир жерге 5 таштайсың, бир жерге 7 таштайсың. Ушул районго эле, же ушул көчөгө эле таштап коюшу мүмкүн да, ушул эле көчөгө. Региондорго чыккандарга, Москва шаарынын региондорго Рязань, Тверь күндө 75 миңден төлөп аткан. Күндө 75 миңден төлөп аткан. Андан кийин ошол биздин Екатеринбург шаарынан Москвадан кеткенде аларга 50 миңден төлөп аткан. Күнүнө төлөп аткан, плюс бензин төлөп аткан. Албетте булар 1-2 айда кармалган. Бардыгы узак иштеген эмес, 1-2 айда кармалган. Бирок булар чоң көлөмдөгү таңгактар алып барып атышкан, чоң көлөмдө. Примерно ушундай. Анан ошо телеграмдан сунуштайт, күнүнө 2 миңден 15 миңге чейин сунуштайт, бирок 1-2 башын азыраак алат, Салтанат айткандай 400дөн 1200гө чейин. Бирок бара-бара көтөрүлөт. Анткени граммда көбөйөт. Бирок алар куратору болот деп атпайсызбы? Кураторлор менен иш кылса, значит өздөрү билип эле барышат экен. Мен атай ушул нерсеге телеграмда атай өзүм жазышып көрдүм ошолор менен. Жашым канча деди, жашым кичүү кылып 21демин дедим. Кайсы шаарда? Москвадамын. Москвадамын дедим. Анан
ал айтты документиңди паспортуң менен монтип бетиңе коюп тартып жибер деди. А эмне себептен десем, мен сени жумушка алып атам деп айтты. А менин паспортум жок ийгем дедим. Менде паспорт жок, мен ошон үчүн ушул жумушка барып атам десем, анда дейт, жаныңда 200 рубль акчаң барбы дейт. Бар, эмне болду десем, магазинден соданы алып келесиң, соданы таңгактап бизге көрсөт. Сен кыла алат бекенсиң деп. Демек, куратор ошончо тапшырма берип атат. Булар осознанно билип барып атат. Ошол тапшырманы мага берип атпайбы? Таңгактап көр деди. Биз көрөлү, сен кыла аласың, кыла албайсыңбы? Жөнөң барбы ошону кыла алганы деп. Болбосо үйрөтөбүз дейт. Болбосо сага биз инструкцияны жөнөтөбүз, полный үйрөтөбүз деди. Бардык сен кантип таңгактайсың, кайсы жерге койсуң, инструкцияны сага жиберебиз. Куратор жиберет деп ошентип айтты, жазышканда. Бизде ошо алданган жаш кыздар макул. Могу кече күнү энеси менен кызы кармалды деп атасыздар да. Чоң аял ушундай билип турат. Анан эми бул убактылуу акча, да, убактылуу да. Бир айда колго түшөт, 2 айда колго түшө турган нерсе экенин билип, неужели биздин элдер ушунчалык сабатсыз? Бул эмнеден ушундайга түрткү болгон? 228, 228. Бул тяжкое преступление кирет. Перевозка, хранение, употребление. Бүгүнкү күндө да биздин кыргыз жарандар основном жаштар. 17-18 жаштан баштап 55 жашка дейин менин опытымда. Мынакей бул жерде Салтанат көп катышкан ушул арабызда. Бул көп нерсени билет. Андан кийин мынакей юрист кыз отурат, журналисттер менен эжебиз отурат, аралашып отурабыз. Мисалы менин опытымда ушул 17-18 жаштан баштап 50-55 жашка дейин биздин жарандарыбыз, анын ичинде граждан Россия болобу, гражданин Кыргызстан болобу, бунун баары биздин жарандар. Ал эми статистика тайындаган болсок, азыр мен бул жака келерде мен консул мырзабыз менен Манас Манатович менен сүйлөштүм. Бүгүнкү күндө кандай маалымат депчи. Биз эми коомдук уюмдар катташабыз, аралашабыз, көп маалыматтар билип турабыз да. Бүгүнкү күндө Россиянын түрмөсүндө 1064 жаран жатат экен, кыргыз жараны. Общий преступление боюнча камалгандар, зонага уже кесилгендер да, СИЗОдон бөлөк. Анын ичинен 400 адамы именно 228 наркотик боюнча экен да. Эми булар кантип түшүп калды? Наркотик боюнча эми түшүнүк барлар буну билишет. Айтып атпайбызбы, употребление, перевозка, хранение да. Бирөө салтанат айтмакчы, баягы угуп, жеңил акча табуу максатында, жеңил да оңой да. Билек жолго кылып коем дейт. Ал угуп жүрөт, билет да. Кылып коем дейт, анан кийин өзүнүн сайттары бар, киресиң. Бизде деле көргөнбүз, баары көргөнбүз. Кирсең ал жерде инструкция бар. Жашан канчада, каякта жашайсың, машинаң барбы, праваң барбы, как балон жасайт. Анан 8 инструкция келет, анан макул болгонбосо, анан сен айтат, сага могу бизинчи ишиңе ушул жерде төлөйбүз. Куратор үйрөтөт деп айтат, адрести берет, кайсы районда жашайсың дейт, например, там метро Щелковский, там Восточный, ошол районго барат. Кайсы район сага ыңгай деп сүйлөшөт, ал секин диалог кылат. Ошо ссылкалар менен секиз кирип кете бересиң да. Андан сырткары, мына Чынарбек айтмакчы, таксисттер билип туруп Челябинскиге, Тюменге каттап жүргөндөр бар. Воронежге. Конкретно мен билбей калыпмын, мен ушуну клиент алган болчумун, 15 миң, 20 миң деген, анан бара койдум, анан кийин ушинтип жолдон токтото калдык, алар конкретно бул боюнча билет. Мен бизде да ушундай случай болгон, балдар айтат, аке билек жол барганбыз, анан эми оңой турбай деп $5, $1000 бергенбиз, сону турбай деп ушуну каттай койгонбуз деп, булар уже асабыздан. Бүгүнкү күндө мынакей эми азыр булар эми кармалып, азыр Кыргызстанга которуу жолдор мынакей буларды катышат, аралашат. Бүгүнкү күндө эки өлкө генеральный прокуратура, на уровне генеральный прокуратура бардыгы сүйлөшүп, ушул жарандарды которуу боюнча иш жүрүп атпайбы? Мына ушул жерден да айтылып коелук. Ушул которуп берем деп, эми баягы аралашып, ушул жолу түшүнсө го жакшы. Которуп берем деп анча-мынча акчаларын алып жедирип койгондар бар. Миллиондоп акча берип алданып калгандар бар. Мен ушунда коом башчысымын, мен эл тааныйт, мен мындаймын, мен бул менен иштешемин, мен мындай кылам деп туруп, алып туруп бүгүнкү күндө ушундай чоң информация бар. Биз азыр эскертпелер болгон, ошол нерсени жапса жапты, жаппаса биз алар бетин ачабыз. Ушундай адвокат болуп өзү ошону жайлагандар бар. Мен ушул вопросту чечип беремин, следствие мен чечемин, мен генеральный прокурор таанышым бар, мен ушуну кылып атам деп туруп акчаны алып туруп өзү жайлагандар бар да. А бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Да, какой-то часть расход бар. Эми бунун этаптын түрлөрү бар. Спецэтеп бар. Да, аягын бияк бересиң, жол кезип төлөп бересиң, келет. Турабы немеси менен? Мен азыр ошол жөнүндө келип алып кетет. Андан сырткары кат аркылуу
ошо тиги Верховный сотко чечим менен Гения прокуратуранын эки өлкөнүн баягы международный отделдин чечими менен анан секинчи которулуп атат. Которулбай калып алданып калгандар андан көп. Баягында бирок чындыгында өтө тяжкий баягындай 4-чү часть менен особо крупный размерлер болгонбуз, алар которуш абдан кыйын экенин мына биз сталкиваться этип жүрөбүз. Бирок көбүнчө биз ушул нерсеге аралашпаганга аракет кылабыз да. Баягы эми тууган урук, тааныш билиш үмүт менен кайрылат да баягы бала менен которулуп калат экен, чыгып калат экен депчи. Бирок бул кыйын нерсе да. Бул боюнча бул кыздын опыты көп. Эфирден пайдаланып, мен ошо которуу боюнча айтып коеюнчу, көп ата-энелер которуу акча деп 700 миң, 800 миң, 1 миллионго чейин акчасын берип жүрөт. Которуу абсолютно бекер. 1998 жылы Россия менен Кыргызстандын ортосунда конвенция болгон. Конвенцияда Кыргызстан мүчө катары өзүнүн эркинен ажыратылган жарандар калган мөөнөтүн өз мекенинде өтө алат. Көптөгөн балдардын которуп, Кудайга шүгүр жакшылык которулуп кетет. Которуу үчүн биринчи Син Россия жолса биздин башкы прокуратурага арыз жазылат Кыргызстанга. Андан кийин ал арыз балага барып туруп, сен атаң же апаң Кыргызстанга которуп алам дептир, сен макулсуң деп балага кол койдурат. Кол койдургандан кийин Министерство юстиция келип документтер текшерилет. Ал бала орус жарандыгын алган эмеспи? Эгер орус жарандыгын алган болсо анда которулбайт. Баары бүткөндөн кийин ал документти Кыргызстандын башкы прокуратурасына жөнөтөт. Сенин ушул жараның Кыргызстанга которулам деп атат. Ушул жараны кабыл аласың деп. Биздин башкы прокуратура биздин жогорку сотко сунуштама жөнөтөт. Биздин ушул жаран Россияда ушундай кылмыш менен отурат экен. 228 наркотик менен отурат. Кабыл аласызбы деп биздин Кыргызстанда наркотик 267 экен. 267-чи беринен биз кабыл алабыз деп Кыргызстанда сот болуп бүткөндөн кийин ал документ Кыргызстандын башкы прокуратурасына келет. Башкы прокуратура Министерство России юстиция Россияга келет. Алар болсо Син Россияга с поручением внести российский суд. Ошону сен российский сотко апар дейт. Бала кайсыл жерде мөөнөтүн өтүп аткан болсо, ошол жердин шаардык же райондук сотуна барып, акыркы чечимди шаардык же райондук сот чечет. Кааласа которбой коет. Кааласа жок, отказ деп коет. Кааласа которот. Бул өзүнүн андан кийин эгерде макул которууга уруксат берилди десе, ал эки этап менен конвенцияда поезд каралган, ал абсолютно бесплатный, а самолет платный. Самолетко мен алып кетүү үчүн башкы прокуратурага жазат, менин баламды же кызымды спец этап менен алып келип бериңиз дейт. Кыргызстандан бир жаранды алып кете турган болсо, 3 конвой келет бул жака. 3 конвой ал жаранды кайра алып кетет бирөөнү. Эгерде эки осужденный, эки соттолуучуга болсо, анда 5 конвой келет дагы, 5 конвой кайра алып кетет. 5 конвойдун Москвага келген жол киресин, кайра кеткен жол киресин, и аларга күнүнө 2 күнгө $170, ошо бир адам $850 2 күнгө төлөйт. 5 конвойго берет. Командировочный төлөп берет. Ошон үчүн самолет кеде самолет бул бекер деп ойлошу жок. Конвенцияда самолет каралбаган үчүн самолетту өздөрүнүн чотогунан төлөп берет. А поезд бекер. А Кыргызстанга которуу абсолютно бекер. Эми юристтер, адвокаттар эми өзүнүн услугасын алышы мүмкүн. Министерство юстиция барат, Синге барат, эми ал өздөрүнүн кичинекей услугасы. Бирок башкалар айтмакчы 700 миң, 1 миллион эмес. Бирок ошо которулса мүмкүн. Которулатышат. Кече 7-июль күнү эки кыз кетти мына немеден. Кыргызстанга которулганда ошол эле чечим менен калабы же ал жакта кайра каралып чыгып, кандай амнистия кылып, же жеңилдетүүлөр көрсөтүп? Эми Кыргызстанда кичине жеңилирээк болот деп барып атат да. Ал жакта амнистиялешип калышы мүмкүн, жана башка тааныш болушу мүмкүн. Эми ал ачык эле да. Эми көбү которулбай калып атпайбы? Көбү которулбайт. Ошо которулбай калгандар ушинтип которулуп калайын деп алданып калып атышат да. Которулуп калайын депчи. Эми давайте келебиз. Бул ушул наркотикти кантип тыябыз? Кантип ушуну токтото алабыз? Эң негизги маселе, да, чоктаны, да, это факт. А биздин маселе ошо кантип чечип ошол түшпөсүн, ушул жолго барбасын деп мынакей коомдук уюмдар, элчилик, миграция, МВД барды колдон келишинче роликтер жасап чыгарып жөнөтүп, кайта группада кайталап атат да. Ошону көрүп билип туруп калып атышпайбы? Мына жана айтып кеттик, эне кыз менен мына Переяславль ошол жактан кармалды, Зарайск. Андан кеч жакында эң акыркысы 7 килограмм деди, топ алдым. 7 килограммдан кармалды. Өзүнүн кыргызыңызычы. Ооба, бул особо крупный размер да. Эми 2 килограмм, 3 килограмм, 7 килограмм деп менин опытымда bunday бул неме да, чоң жаңылык болду. Эми мунун бардыгы, ушунун бардыгы эми билбей калды. Буну эми билип туруп кылып атпайбы ошол нерсегечи? Аны сиз же мен түртүп аткан жерим жок, ошону билип туруп кылып атышат да. Бул ошо чоң кылмыштык топко аралашып алган да. Анан ошол жерде айтып койдук. Мына биз эми МВД өкүлчүлүгү менен көп кызматтарды көп иштер жасайбыз. Бизге информация келчү болсо, биз эми аны орустарга берчү болчук да. Кыргызстандан, азыр Кыргызстандын жанагы принцесса Дури деген бар го, билесиңерби? Өтө азыр популяр болуп атпайбы?
баягы алдап койгондорду качып кеткендерди апарып уруп конкретно ачык кылып атпайбы, билесиңер да. Бул боюнча көп немеси маалымат бар да. Принцесса Дуринин Москвадагы немеси бар. Бул жакта өзүнүн тобу бар да. Бүгүнкү күндө бизде ушундай маалымат бар, азыр иштеп атышат. Секин орустарга деле берип атабыз. Бүгүнкү күндө ушундай маалымат бар. Биздин Кыргызстандын жарандар ушул жака келип лаборатория ачып иштеп аткандай бар. Ишенесиңерби? Кыргызстанда Ушундайлар бар да. Кыргызстандык жарандар ушул жака келип лаборатория ачып иштеп аткандар бар да. Ушундайлар бар да. Биздин кыргыз кыздар келип баягы проституциямен заниматься этип атпайбы? Өзү да кыргыз балдары ошол жерде башка бирөөлөр крышевать этип, бирки Кавказда алып же болбосо маяктап ошол местный уровеньде участковый менен же отделдар менен сүйлөшүп алып кылып аткандай эле, ошондой эле бүгүнкү күндө ошондой конкретный иштеп аткан биздин кыргыздар бар. Мен сизге ачык айтайын. булар кармасак эч нерсе болбойбуз деп ойлойт окшойт. Мен кече Красногорскийде соттолдум, кече жакында эле. Баягы кыз айтат, эже мен сизди тааныйм дейт. Сиз жана тиктоктогу эжесиз го дейт, мага айтып атат. Мен сиздин наркотика жөнүндө немеңизди көрүп элем, дагы көбүрөөк жайылта бериңиз дейт. А таанысаң эмне үчүн өзүң ошол нерсени кабыл албадың дедим. Эмне үчүн? 1,5 килограмм менен кармап, бирок эми баласы бар, мындай неме жеңилдетилген жагы менен 9 жыл срок алды да. Смягчающий жактары менен 9 жыл срок алды. 9 жыл. Пандемияда абдан көп болуп калды го. Өзгөндөн Жанна Сабаева келбей калды. Жанна Сабаева катышкан. Билет, анан дагы Светлана деген орус келин бар да, аралашып жүргөн. Мен бир ошо сотко катышкан, ошо пандемияда ошо биринчи ушуну мен байкап алдым. Өзгөндөн экен, ошо болсо өзгөндөн бир семья 2 кызын Россияга жөнөтөт да. 2 Россия кызы жөнөтөт экен, бир кызы Азербайжандык кухняда кафеде иштеп жүргөн да. Анан баягы пандемия болуп жабылып калып на вынос иштеп жүрүштү го. На вынос иштеп жүргөндө Азербайжан секин наркотик таштырып жүрүптү да. Анан бир күнү кыз билип калат да. Эми мен просто ошо жагдайга кичине аралашып калып, ошо түшүнүм боюнча кыз билип калат. Анан кийин болду ушу мен токтотоюн, барбай эле коеюн дейт да. Десем, муну акыркы жол дейт да. Акыркы жол болуп, бул да чай берген нормально болот. Бирок чайын алып жүргөн да. Эми бул уже билип калган да, уже ана осознанно. Чай алып атат, тыйын алып атат. Ана тоже соучастие преступления да. Анан акыркы жол баргандан кийин муну карматып коет да. Карматып койгондон кийин кызды камайт. Ошону ата энесине жетет, бир кичинекей кызы чарылдап аяка чуркайт. Пандемияда бар жер жабык болот, кыйынчылык болот. Ошону тааныш болуп чыгып атат. Анан кийин биз немеге Люберецкий сотко ошол жака бардык. Мен тааныйм, мен ошо Кыргызстан которгон Кыргызстанда азыр. Ошондо биринчи жолу көрдүм. 42 свертка болсо эле. 5 жылга. 5 жыл срок алды. 5 жыл болду да. Азыр Кыргызстанда. Анан ошондо аяк мен маалымат алып көрсөм, bunday болбош келе, өзү көп беш келе 5 жыл берген абдан жакшы. Жогорку билимдүү кыз. Ооба, бече сиңдиси чуркап жүрүп, ошол эми бирок действительно эме мындай түшүнүү аз экен. Кандай десем, тарбия абдан жакшы экен го, бирок бул окуу деңгээли, билим деңгээли кичине төмөнүрөөк экен да. Айылда чоңоюп калгандар экен. Энеси бечилер чалган сайын ыйлай берет, адамдын жүрөгүн сыгат. Эми эмне кыласың? Колуңан не келет? Бирок ошо мындай андан бери канча жыл өттү? 3 жыл өттү, мынакей. Мына ушундай ушулар көп мындай ушуларчы. Мына бардыгын ушул жерде турган, бардык ушундай маалыматтар бар да, бардык аралашып жүргөндөр да. Гүлзайым, сиз юрист катары могу WhatsApp, Telegram группаларда ачык эле жарыялап жүрөт деп айтып атасыздар да. Ошону мындай бир чара көрүлбөйбү? Ачык группада ал жерде канча катталуучу бар көрүнөт. Основном только Telegram, потому что Telegram не отслеживаемый. Андан башка жака кыла албайт. Только Telegram'da. Мына азыр киресиз. Кыргыздардын чоң сайтына киресиз. Подработки день 10 000 рублей, 500-400 долларов дейт да. Киресиз, уже институциямен кете берет да. Сөт көтүш, аны кыл, муну кыл депчи. Билет адам. Бирок Телеграмды жабыш кыйын. Жок, орган тарабынан бир эч кандай бир кылса болбойбу? Көзөмөлгө алына албай турган нерсеби? Орган тарабына сураш керек аны. Алар может карап аткандыр, может өзлөрүнө да иштеп аткандыр, аны айта албайбыз да. Бирок ар бир жаран билиш керек, что 234 болобу баары камалат, баары срок болот. Только единственное, даже еще биздин жарандарыбыз употреблять эткенде жарандарыбыз кармалып атат. Алар 20.20 административный иш козголуп, 15 күнгө камалып, пожизненное выдворение алышат да. То есть бияктан камалып кетип атат деген менен чектелбестен еще чеккендер да кармалып.
Алар независимый. Независимый. Употребление. Даже бул жака келип жаш балдарыбыз келип атпайбы көбүнчө Чынарбек айткандай мигранттын балдары чоңоюп бойго жеткен балдар келип атат, тарбия албагандар бул жака келип ушундай свободаны көрүп чек көрсө эмне болот экен, употреблять этип көрсөм кандай болот экен деп ошол эле кичинекей грамм менен кармалган да балдар, Салтанат айтканчы өзүм үчүн алып пробовать этип көрөйүн дегендер да бар. Анан ошондой эле чегип кармалгандар. Ошо канынан чыгып, гаишниктер токтотуп кадимкидей эле лабораторияга барып текшергенде уже чыгып калат. Ал деген кандын составында 1 ай турат. Мен чеккениме 1 ай болгон, кантип чыгып калды деген суроолор келет да. Ал лабораториядан чыгып калат. Мурун спайс деген бәле бар. Азыр наркотик чыкты. Мурун спайс кой, бирок спайс менен кармалсош да, бирок бул азыр наркотик кой. Абдан мындай неме болуп кетти. Популярный болуп кетти. Действительно, тиги кызыбыз айтмакчы, ушундай ачык айтайын, биздин кыргыз кафелерге барсак эле бар ушул нерсе. Шарик деген бәлелер деп туурабы? Ачык да, бар ушул нерсе. Наркотика эки частька бөлүнөт да, бул синтетический, анан кийин растительный болот. Но экөөнүн айырмасы бир гана, то есть бирөөсү лабораториядан мындай выработка болуп чыккан, а бирөөсү болсо растительный болот. Но функциясы одно и то же, да, одурманивание человека. И дагы бир айта кетчү нерсе, азыркы тапта ысырык баарыңар билесиңер, ушуну айтып кошо кетейин. Ошол ысырыкты дагы наркотический средствага Адрашман. Да, адрашман. Бул гармала деп коет орусчасы. Бул негизи Кавказ тоолорунда да өсөт, Азербайжанда өсөт, Казакстан, Кыргызстанда, Узбекистанда. Бирок ушул мен ойлойм, ушул гармала деп адрашман ушундай экен, наркотический средство экен дегенде ушул баардыгын ойлонуп калышты окшойт да. Мындай особенно ошондой употреблять этип жүргөндөр, билбегендер. Мен негизи билчү эмесмин ушу наркотический средствого киреринчи. Вот тыюуга салынды. Ошону бул жакка алып келгенден сак болгула, урматтуу мекендештер. Ошондой эле насвай. Да? Насвайда тыюу салынган. Да, перевозка тоже. 234 деп атпайбы Гүлза? Ошол жөнүндө да айтып кетейин. 234 менен ким кармалат? Көбүнчө бул жаш өтүп калган эжелер кармалат. Жаш өтүп калган канча 50дөн өткөндөр. Эжелер Москвага келгенде кадимкидей ак халат кийип аптекага ишке кирет. Сен медициналык билимиң барбы, жокпу, ишке киргизет. Ишке киргизип сен какой-то бир дарыларды өзүнүн клиенттери келет, ошолорго сатасың дейт. Наркотикага кошулган дарыларды, рецепти жок дарыларды без назначения. Ошону сатып атып, мен билгенден азыр 3 эже, бирөөсү жакында 3 жыл срок алды. Дагы экөө турат 72-71 жылкы эжелер. Ошол аптекага ишке киргенде дагы өзүнүн клиенти келет дедиби, андай ишти сразу токтотуш керек. Сөзсүз бул нерсе менен дагы темир тордун аягы менен бүтүп калышы мүмкүн да бул нерсе. Потому что мындай да действие болуп атпайбы. То есть, например, көпчүлүк ойлойт да, аптеканын хозяины ответственность алат или мен курьер болуп иштеп атам, ошол мени курьер кылган адам ответственность алат деп ойлошот да көбүнчөсү. А ответственность будет нести тот человек, который непосредственно кол менен действие кылып аткан адам. Бир жагынан эми алар не бойся, мы здесь стоим, у нас крыша своя деп коет да. Наркотика боюнча 228ден 231ге чейин эң популярдуу. Сиздер айткан 234 бул редко, бир жылда 1-2 катталат. Аптекада жанагы дары саткан боюнча. Наркотик боюнча ушул үгүттөгөндөр бир гана ошо Telegram каналында орустар же жергиликтүү калк эмес, 50% биздин Кыргызстандын жарандары өздөрү. Анткени ошо биз мисалы үчүн 2021-2022 биз Кара Суу районунда 50.000 мүчө бар, Москвада чоң иш-чаралар өткөрдүк. Группаларга юристтерди улап, Салтанат эже, ошондой Гулиза, ошондой эле тышкы иштер министрлигинин адамдары улап, кеңештерин берип эме кылгандан бизге кайрылуу көп түштү. Айрыкча ушу постава боюнча деп, жанагындай сиздердин айтканыңыздын көпчүлүгү чындык, бирок ошол такси жааматы доставкада иштегенде чоң коркунучтар болгон да. Анткени заказ бергенде алар ошол табылып. Эгерде ошол таксист доставщик официальный жумушту иштесе, мыйзам түрүндө орнотулган болсо, ал жигитти алып чыгуу өтө жеңил.
бир күндө. Анткени өзүңөр билесиздер 48 сааттын ичинде башкы короо чарасын алыш керек. Ал эми сиздер айткан кесилип кеткен пастава деп өздөрү ата энеси бардык түшкөндөрүн ушул жерде отурган бардыгын билет. Эч кандай күнөөсү жок дейт да. Бирок 90% ошолордун күнөөсү бар. Анткени наркотикти кармаш үчүн булардын артынан иштейт. Камерага тартат, сүрөткө тартышат, кайерден заказ алды. Бир кармаган күнү эле, ошол күнү кармап эле алып келип койгондор соттагы 5-6 жолу отказ берген. Анткени маалымат доказательство толук эмес да, баягы поставалар көбүн отказ берген учурлар көрдүк. Бирок бул жерде биздин камалып кеткендердин кээ бирөөсүндө ошо биздин кыргыз адвокаттар же адвокаттар менен иштешкендердин дагы күнөөсү бар. Даже сиздер айткан котормочунун дагы күнөөсү бар да. Анткени бизде ошол жаңы котормочу, опыты жоктор, анткени котормочунун дагы өзүнүн жоопкерчиликтери бар. Которуш керек, кол коюп берет, маалымат сыртка чыгыш үчүн. Бирок мойнуңа алып кое бер деген учурду биз бир 2 жолу уктук. Котормочу барып, мойнуңа алып кое бер, бул аз эле грамм, өзүң чеккенсиң деп ошентип алып кесилип кеткендер дагы бар да. Анан бизде ушул эң негизгиси МВД өкүлчүлүгү жана элчилик ушул боюнча тармакта иштегенге биздин күчтүү коом кошулбаса, алардын жасаган нерсеси эч ким көрбөйт. Мына Улан мырза айткан роликтерди эч ким көрбөйт, маани бербейт. Единственное бул жерде Instagram, Telegram жана башка тармактардан менин билгенимен Салтанат эжени көп көрүшөт TikTok'то, Гүлиз Ахмасиян көп көрүшөт Facebook, TikTok'то. Мына ушулардын чөйрөсү, аудиториясы бар. А бирок элчиликтин просмотрун же биздин МВДнын просмотрун көрсөңүздөр, аларды эч ким укпайт, эч ким көрбөйт. Анткени эл менен иштеш керек. Бир жылда 2 эсе өстү. Көпчүлүк маани бербейт. Кармалбаганы 4 эсе көп. 5тен 1 гана кармалат. Анткени бул наркотик, бул мировой жана кылмыш иштин, анткени бул жерде сатымдыктар өздөрү бар. Кандай адамдар кармалат? Кереги жоктор кармалат. Мына биздин өзүбүздүн учур болду. Коңшу айылда жашаган 3 айылдан жигиттер кармалды. Уюштурган жигит өзүнүн айылдаштары. Эмне кылды? Роскага берди. Биздин ошол күчтүү адамдардын жардамы менен Кыргызстанга качып кетти. Бардык маалымат бар, видео бар, көрсөтмөлөр бар. Бирок Кыргызстанда бизде билесиздер тааныш билиш, туугандары күчтүү экен, эч кандай жаза алган жок. Бирок 4 жигитти отургузуп коюп кетти. Уюштуруучу, биз тааныйбыз. Бирок ушундай учурлар көп. Анан айрыкча эмне үчүн кыз келиндерибиз акыркы күндөрү жашы дагы жашайды. Жаштар 18 жаштан 26 жашка чейин адашпасам эң көп ушулар иштеп атат азыр. Анткени жеңил жашоого кызыкышат экен. Жеңил жашоо, жеңил акча табуу. Ушулардын алдын алып иштеш үчүн маалымат керек, жеткирүү керек. Туугандарына, ата энесине, андан сырткары соц тармакта. Мисалы үчүн азыр Салтанат эже айтып атат, мени көрүп деле бирөө ушундай отурат депчи, бирок сизди көрүп жүздөгөн адам кайтты да. Кайтканда бар. Мисалы үчүн бизден сурайт да, мен ушундай мен иштеп атам, мен кармалып калсам канча жылга кетем дейт. Сурайт ачык элечи. Бирөөнү урлук кылдым, канча жылга камалам депчи. Эми мага эң көп келгени ошол 158 урлук менен келет. Андан сырткары консультацияга ушул наркотика боюнча тууган адвокат керек жана башка. Бирок бизде ушул түшүнүк бар. 1-2 күн иштеп токтотом дейт. Бул токтобойт. Баштады, аягы түрмө менен бүтөт. Же өлүм менен бүтөт өзү колдонгон болсо. Андан сырткары бул нерседе биздин ошол ночной клубдар, өзүнүн кыргыздардын кафелери дагы жайылтууда. Анткени аны бир колдонгон адам биринчиден өзү сатып алат дагы, кийин шериктерине сатат. Ошо менен алдыда уже продавец, же закладчик. Анткени оңой акча. Мына ошонун алдын алыш үчүн, ошол боюнча иштеш үчүн коомчулук жалпы иштеп, атайын программа болуш керек. Анткени бир жылда 2 эсе өстү деген бул өтө чоң. Монтип сүйлөгөн мен көбү жетпейт. Айылдагылар мисалы үчүн билбейт көбү. Көбү качан мисалы үчүн группалардын атын сабырдуулук бир эмес, биринчи курулганда бир группа болчу ошол. Азыр 3 болуп калган. Жалаң наркотика менен кармаган атылерге. Ошолор айтат, мен балам качан кармалганына гана наркотика эмне экенин билдим. Ага чейин мен билчү эмес элем деген атылер бар. Ооба, сен айткандай жана дары дейт да. Дары. Мен өзүм ишканамда эле мисалы, өзүмдү эле мисал алайын. Өзүм ишканамда эле кыргыз, өзбек, тажик кыргыздар иштейт да. Ошол жерде кыргыз бала келди, эже кечке грузчик чарчайт байкуш. Ал айтып атат, эже бул жактан тиги тажик бала дейт, мага жеңил иш таап берем деп атат дейт. Кандай жумуш? Эми бизде документ азыр проблема болуп атпайбы? 3 ай регистрация коюш керек, продление кыла алышпайт. Анан 3 айлыгым бүтүп атат, ошо акча кылышым керек деп калды. Эме көбүрөөк акча төлөйт экен.
Анан эмне иш кылат экенсиң десем, жеңил жакшынакай кийинип алып эле 3-4 саат гана иштейт экенсиң деди. Кандай подработка кандай? Жумуштан чыгып деле иштесем болот экен дейт да 6-дан кийин. Аны кызыгып калдым. Кандай жумуш болду экен депчи. Анан тиги тажик балага бардык. Кандай жумуш? Бул эмне? Десем, сен кимсиң дейт. Мен кыргызмын. Бул да кыргыз. Десем, деп. Тиги балам айтып атат да, уже сен эмнеге ага айттың депчи. Анан мен айттым, саатына канча төлөйсүңөр, кандай десем, эчтеке деле кылбайт, если хочешь, сен да иште дейт да. Жеңил гана сонун кийинип аласыңар, кичинекей эме беребиз, ошону алып барып биз айткан жерлерге коюп койсуң, ар бир пакетин эле 708 төлөйбүз дейт, 3-4 саатта ушинтип кыйналбай сонун иштейсиңер деп атат. Уже мени да кыймай атат. Анан мен айттым, уже билем го. Жок дедим. Мындай иш болбойт. Анан эмне үчүн сен өзүң саартан кечке иштеп атасың дедим. А сен эмне үчүн өзүң ошого иштебейсиң? Анан тиги баланы чакырып алып анан түшүндүрүп айттым да, ушундай, бул наркотик, 100% наркотик. Айтканда эле бир жумадан ошо бала, тажик бала өзү кармалып кетти да. Ушундай эмелерди көбүрөөк жеткирсек да, көп кыргыз балдар эме кылат да. Кыргыз балдар эле эмес, кыздар деле баары бир жакшынакай кийинип алып эле монтип таба каласың десе, конечно, алданышат да. Айына 300 миң, 400 миңден ушул табасын деп, ошо өзүнө кыздар, 18-19 жаштагы кыздар ошол уюштуруп иштен жүргүзүп жүрөт. Бул боюнча ошол биздин Чапкал коомунун төрагасы Талант Назаров деген жигитибиз ушу прокуратура менен, күч органдары менен сүйлөшүп, ошолордун сайттарын бир гана наркотик эмес, жана башка уюшкан кылмыштык боюнча, проституция боюнча дагы сайттарын жаптырып, мен билгенден бир 200дөн ашык сайт жабылды да. Телеграмга деле ушундай телеграмдарга күч органдарынын адамдарын киргизип, улантырып, ушундай иш-чаралар жүрүп атат азыр коомчулукта. Бирок бул жогорку кеңештин миграциясынын алдындагы бир гана жигиттин иши да. Бирок жалпы биздин бул жерде өкүлчүлүк жана башка коомдор биригип чоң иш-чаралар өткөрүп, айыл-айылга, район-районго жеткирүү керек. Чындыгындачы. Анан бизде Салтанат Жетур айтты, телевидениеге же немеге татса десе, айыл жеринен келип түшкөндөр дагы өтө көп да. Айыл жеринде, эми интернет иштеп калса, көпчүлүк жерде регионалдык телевидение көрөт. Ошолор менен дагы сүйлөшүп, айына бир жолу ушундай нерсени чыгарып турса, мына шок фактысынан чыгат го. Ушундай терс көрсөтүп чыгарып турса, жок дегенде адамдар ушул нерселерден кайтат да. Ошолор көрбөгөндөр келип, оңой жашоо экен, Инстаграмдагы жанагы кымбат телефонду көтөргөндөр, жакшы жашоосун көрсөткөндөрдү биз дагы ошого жетишели деп оңой акча кызгат да. Мисалы үчүн сүрүштүрүп келсеңер, ошол кармалган кыздардын ата-энеси же ошол кармалган келиндин жашоо шарты турмуштан ажырашкан болот көпчүлүгү. Анткени алар интернеттен карап отуруп жеңил жашоону көрүшөт да. Күйөөсү бар адам бирөөгө өзүн көрсөтүп жеңил жашоосун көрсөтпөйт. Албетте күйөөсү жок турмуштан ажырашкан, мен мындай жашап атам, тигинде жашап атам, бир тур Дубайда, бир тур ал жакта дегендерди көрүп, биздин жаш кыз келиндер ошого азгырып атат да. Анткени былтыркы ошол 18-19 жаштагы кыздар менен эми түрмөдөн келип чалышат да. Чалганда ошо сүйлөшкөндө кээ бир вопростор боюнча эми чыксаң адам болосуңбу же Кыргызстанга которуласың деген суроону бергенде баардыгы которулам дейт да. Бирок ошолор деле айтат да, мен ушундай жашоону жакшы жеңил акчаны, жакшы жашоону кааладым, мен деле Дубайга бардым келди депчи. Мына ушундай нерселер дагы биздин кыргыз кыз келиндери, андан сырткары биздин эркектерди, жигиттерди көпчүлүк учурда бузууда. Кылмыш боюнча, наркотик боюнча жашы өтө жашаган. Өтө жашаган. 2004 азыр эң 11 жыл срок алып жакында бир кыз 2004-жылы. Эми ушул жерде дагы бир кыстырма. Экинчи тарабы. Ата-эне жаңы эле кеткен баласынын кызын ишке бардың, мурдунаштыңбы, эмне болдуң дейт да. Туурабы? Кандай экен депчи. Анан ал кызбы, балабы иш болуп калат, иш болбой калат да. Анан ушинтип өтүп чөйрөдүм да бир жерде дагы. Анан бирөөсү айтып калат, иш жок жүрөсүң, мына жеңил иш бар. Бирек кылсаң жеңил депчи. Убакыт өтөт, бир жума, 2 жума өтөт, аяк болот, иш жок жүрүп кыйналып, андан кийин ата-энеси чалып берет. Кредитин бар деп балам төлөп коюш керек, мыяка той кылыш керек, анан тияк башлап дейт, анан кийин бир күндан кийин жеңил ак деп барып өздөрү ошого нерсеге түшүп калат да. Ата-эне баласын өзү ошол жака салып берип койгондон билип алат да. Мына ал жагы да бар да. Акча сал балам, акча бер балам, жөнөтпөйсүңбү деп атып, бала ошол жака барып калган себеби ошол ата-эне да. Ошон үчүн биз дагы эле айта алабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу коомдук өкүлүнүн жетекчилери. Ошон үчүн биз айтышыбыз керек да. Жөнөткөндөн кийин баланы жөнөткөндөн кийин
карап контролдоп ошол коомдук уюмга ошол жер айылда бир лидерлерге айтып деп көз салып тургула деп суранып турса, жакшы иштесиң балам, жакшы иште кызым, уят кылба, намыстуу бол деп айтып деп турсачы жакшы. Биз кандай иште иштеп атат, кантип акча таап атат, ошол контроль жоголуп калды. Качан саласың, канча саласың деп сурабай, кантип иштеп атасың, плюс еще кыз. Бир барганда айтат го, бир барганда эле таш айтып 7-8 миң берет. Машина болсо 500 000 доллар төлөйт. Бир жол барат, сон турбай дейт. Мен жана айттым, мен спортсмен балдар Смоленскке бара коебуз деп. 2 жол барганда, кийин досторун кошуп алганда, досум иш бар экен депчи. Сон экен дейт да. Вечер экинчи досу барып кошуп алганда буларды кармап калат да. Барып эле кармап калат да. Эми карап кой, крупный размер. 9 жыл, 11 жылдан алышты срогун. Еще булар особо тяжкилер 1 жылдан ашык отурат СИЗОдо. 2-3 жыл. 1 жылдан ашык отурат. Буларды продление боло берет, болот, вечере тууганы адвокат акчасын бере берет, алынса ала берет. Биз наркотик менен чалган деп айтабыз да, адвокаттын кереги жок. Биреки жөнөтүп коелук, макул разговор жок. Биреки разойга барып талам талашып койсун, чтобы знали, что у него есть адвокат депчи, дагы бирге илип койбосун депчи. А так адвокаттын кереги жок дейбиз да. Потому что бул продление боло берет. 2 ай сайын боло берет, ушинтип 1 жыл. 1 жылда 12 ай болгон болсо, 6 ай жылы продление болсун, 50 миңден бергенде 300 миң. Ата 100 миңден, 120 миңден, 200 миңден, 300 миңден болуп атпайбы? Кой, кыргыз ишемеле кой. Орус адвокаты сон дейт. Орус адвокат жок экен, мына опытный мына паланчанын адвокаты бар экен, 300 миң, 400 миң сураты бул. Иштейт экен бул. Ошол үчүн акчасы ушундай. Сон экен дейт дагы вечере берип ал жака. То, что связано с наркотиком, особо тяжкие преступления, там чыгып кетпейт да. Кыйын да бул нерсечи. Ошон үчүн башынан бул нерсени тыюу кылыш үчүн ошол эле биз ата-энеге коопчулукка баарын айтабыз, тототолук, туура жүргүлө, ата-эне балаңарды, кыздарыңарды контролдоо болот депчи. Мына элементарный өз үстүндө кафеде баралычы. Не болду да ошол жактачы? Нелер гана болуп атат да? То есть мындай айтып өтсөк бул абдан талашмас эде, бирок ушул арасынан биз колдон келишинче иштеп, ушунун үстүнө иштеп, ушул нерсени перескат этип, ушул кылмыштык болбош үчүн көптөгөн күчтөрүбүздү жумшаштык. Сонунча сиз могу аялдар кеңешин жетектеп жүрөсүз. Кезип аткысаңыз керек, сиз кандай чечимдерди көрүп отурасыз, кандай сунуштарыңыз бар? Бул эми айтылып эле ошол боюнча калып кете турган эмес, ошону көбүрөөк жайылтып, элге жеткизип, мына 1 жылда эле 2 эсе көбөйдү деп атат. Жок дегенде 10%тен азайтып турганга бир салымыбызды кошо алсак, жаран катары, активист катары сиз кандай? Баңгизат боюнча азыр канча фактыларды айтып отурушат турабы. Эл менен иштеп, элдин кызматын кылып, ошолорго жардам беребиз деп жүргөн биздин ушул инсандарбыз. Эми мындай караганда, жанакы Баңгизаттын өзүнүн сөзү бар. Өзүм окшотуп сени жаркыратып алып туруп, өзүң кандай куурасам, сен ошондой куратам деген сөз бар да. Бул илгертен айтылып келген. Себеби апийим гүлдөгөндө гүл аябай сулуу болот эмеспи? Ушунчалык сулуу болот. А ошонун акчасын таап баштаганда акча сулуу да. Жакшынакай. Гүл кандай куураса, адам ошондой кууратып жок кылат да. Эми муну айтайын деген себебим бул элдин баары эле жеңил ой, жеңил акча. Мына Улан мырза айтып кеткендей, Кыргызстандан акча сал дегенде каяктан акча табышат булар? Мисалы үчүн мындай трудовой договор менен иштегендер деле аванстан айлыкка жеткичек деле мен кредиттин бар давай тойго төг андай дегенде бизлер кыйналып калат. Мен өзүм кредит берген жерде иштеген үчүн мындай маалыматтар өтө көп биздечи. Балдардын кыйналып акча таппай кайра дагы келип же кошумча 15 миң дагы болсо берип туруң, мен үйүмө салам деген нерсе бар да. Эми бунун аягын тыйыш өтө кыйын. Себеби биздин жарандар өздөрү билип барып атат. Жөнөкөй адам Москвага келбейт. Акча таап тиричилик кылам дегендер келет. А бирок ошол билип туруп кеткендер жазасын тартыш керек. Эгерде аны дагы биз аны сактап туруп чыгарсак, анын баласы каяка барат? Туурабы? Мындай кылып кутулсаң болот экен. Кийинкисинде мындай кылсак да болот экен деген нерселер пайда болот да. Мен ошон үчүн айтат элем, бул тарбия ишти биз Кыргызстандан мектептен башташыбыз керек. Москвага келгендерге тарбия бул өтө кеч тарбия. Себеби мен жакшы үй бүлөнүн баласы болгон учурдагы чөйрө өтө көп таасир берет. Бул Москвада келгенге тарбия өтө бул кеч болуп калат.
себеби бул аялдардын ушундай кайрылган болду да, бир аял мага звонить этип эле, мен энимди кечээ күнү Кыргызстанга учурдум деди. А эмне себептен учурдум десем, мен сизге ушуну айтып коеюн дедим. Менин эним наркотик ташып атканын өзү билип калыптыр. Билип калгандан кийин ушу акыркы наркотикти ушуну кетип атып, досуна айтып коет экен да, тагасынын баласына айтат экен. Мен ушул наркотикти алып кетип атам. Мен билдим, бирок чыга албайм деп экен. Ошондон ал бала эжесине звонить эткенде, эжеси токтоп тур деп туруп барып туруп эле мунун телефонун жокулат экен да, биринчи ирет. Себеби бардык данный телефондо болот экен. Бул бала кайсыл жерде жүрөт, кайсыл жерде кетип атат, бүт башты телефондон билип турат экен. Бул ал бала ошону айтат экен да, мен телефон менен билип турат, мен айта албайм депчи. Ошол жерден телефонду өчүрүп чөктү, булар бал билет алып энесине. Билет алгандан кийин телефон дагы иштеп тура берет экен. Аэропортко баргандан телефонду өчүрүшөт экен да булар. Телефон үйдө турат экен, муну аэропортко алып кетип, ошол жактан өчүрө берип туруп анан телефонду өчүрүп кылышат буларчы. Ошентип жана энесин алып калыптыр. А энесинин айтуусу боюнча ал жерде биздин кыргыздар толтура деп айтыптыр. Бардыгы билетти. Эми бул өздөрү билип баргандар жазасын тартыш керек. Укпайбы, чөйлөгө көнбөйбү, тартыш керек. Биз буларды тарбиялаган менен мунун аркасындагы балдары кандай тарбия көрдү? Соттолуп чыкты, мына актасак болот экен, атайын акчасы кетсе болот экен деп ошентче. Биздин Кыргызстанда деле анча акча жок. Ошону биз Кыргызстандан башташыбыз керек. Мектепте ата-энелердин сабагы бар. Жанагы ата-энелердин чогулушу бар. 11-12 классты, 11-9 классты бүтүп аткандарга окутуш керек буларды. Биз ошол жактан гана башташыбыз керек. Ар бир нерсе өзүнүн фундаменттен башталат деп калат го. Ошон үчүн биз мына аялдар кеңеши көптөгөн иш чараларды алып барып атабыз. Канчалаган жана мына видеороликтерди анда мындай таркаткан менен азыркы учурда TikTok мода болуп атат. Ошо TikToктун минутунда эле таркатыш керек да мунучу. Бул жакка чыгып атканда бүгүн эртең менен соцсетьтерге кирип, ушул Баңгизат менен кармалган биздин кыргыздар деп просто пробивать этип көрдүм. Ал жерде ушу бир блогер экен, биздин эле кыргыздар ушундай деген сөздү айтып атат да, бизде кармалгандар көп, бирок деген мен как курьер болуп ушинтип сатып кармалдым деп өздөрүн сатып коет, антип айтпаш керек. Мен өзүм үчүн колдонуп аткам деп айтыш керек. Ошондо деген жеңилирээк статья берилет, жеңилирээк чыгат деген нерселерди айтып атат да. Бул деген эме кайра эле ошол адамдардын башын алагды кылып коюп атат да. Кармалганда өзүм үчүн для себя деп айтканда, следствие жинди эмес, аны канын текшерет, мачасын текшерет, баарын текшерет анын. Текшерет анын. Тырмактарын карайт. Экспертизадан кылат да бардыгын. Неме детти? Эгерде Анан бул 2-3 килограмм кармалып аткан болсо, 3-4 килограмм кармалып аткан каяктан болот эле? Тергөөдө эгер тергөө менен келишсе, аягы кылган иши бар жок, маалымат бар болсо, мойнуна алса, бул кишине жеңилирээк болот. Особый жаза. Эгерде тергөөгө каршы жалган бөлүп бергенге дагы статья бар. Ошон үчүн самый максимальный срокты кимдер алат? Бар факты, видео барды болсо дагы менин күнөөлүү эмесим дейт. Айрыкча биздин мына таксиде иштеп наркотик ташыгандар Москва областынан сыртка чыккан машина автоматский көзөмөлгө илинет. Анткени таксиден Екатеринбургда Москва номеринде машина такси болбойт да. Москвадан наркотик кетет. Көбүнчө синтетик жанагындай немелер кетет. Көпчүлүк кармалгандар бизден сыртка чыгып, мына ушул сиз айтып атасыз, монда өзү негизи Салтанат эже аз күндө эмнеге ошо 63.000 подписчик топтоду. Алардын ичинен какой-то часты мен кармалып калсам эмне болот, ушул жерде отурайын дегендер да болот. Ачык элечи. Кичине сөзсүз эле наркотик эмес, башка статьялар менен. Анткени мен дагы акыркы күндөрү Инстаграмда кичине мында активдештирип койсом, уже сурап атышат да. Мен мында кылдым эле, кармасам канча жыл болот. Бирөөнүн телефонун тартып алсам бербей койду, бир тепсем мосттон түшүп кетти, мост 20 метр экен. Мына ушундай суроолор бере башташты да. Мен ошого айтып атпаймынбы, бул жерде иштеш керек, айрыкча аялдар комитети, анткени мына эркек жигиттерди бул аларга бир нерсе айтыш кыйын. Бирок алардын азыр проценти азыраак, аялдарга караганда азыраак. Мына акыркы жылдары биздин аял көбүрөөк болуп атат. Еще көбүрөөк тартып атышат, анткени чогуу жашагандар тартат экен да. Эркектер өзүнүн жердешин айтпайт, башка улутка алысыраак адамды айтат. Ушул чөйрө жаман деп айтпайт да. Кел иштешеби. Бирок эркектер өзүнүн чөйрөсүн тартпайт экен. Аял кишилер чогуу жашаган квартиранттын, подружкасын, апасы, кызы, бөлөсүн тартат экен.
сөзүңөрдү бөлүп койдум го, бизде азыр ушул энелер мектеби башталган, аялдар кеңешиндечи. Энелер мектебине киргизип биз ошону баштадык. Эми бизде чындыгында айтып атпаймынбы, Россияга келгенде акча тапканда баарыбыз эле кыйынбыз да. Өзүбүздүн кайсыл жактан келгенибиз, тарбиябыз кандай үйдөн бүткөнбүз, биз аны унутуп калганбыз да. Ошон үчүн ар бир адамды, ар бир энелерди биз ушу энелер мектебине чакырып атабыз. Биз уже баштадык. Мына биринчисин Рита айым баштап берген. Андан мурда биз өзүбүз аялдар кеңеши конгресс өткөргөнбүз. Ошондо дагы бүт юристтерди, гинеколог врачтарды чакырып өткөргөнбүз. Бирок бизде өтө катуу иштеп атат азыр ошолчу. Бирок кандай болбосун, чөйрө көбүрөөк таасир берет экен. Жана ата жогорку билимдүү болсо, бир эле бала жогорку билим болот. Эне жогорку билимдүү болсо, балдардын баарысы эле жогорку билимдүү болот. Биз көп биз энелерден неме кылат. Анан эми биз жанакындай жалгызбай энелер деген деп ошолорго төңкөгөнүбүз эң туура эмес. Россияда канча келген аялдар болсо, ошонун 90% жалгызбай энелер. Себеби неме жаңы башталганда, союз бузулуп баштаганда биздекилерге аялдарга аябай демократия жеткен. Мен кетип иштесем өзүмдү өзүм багат экем деген. Ошолордун балдары чоңоюп азыркы мигрант болуп келип, тарбиясы начар болуп, ушундай жакшы маалымат жетпегендер ошолор болуп. Чындыгында бул маселе деле мындай чечилип, бир отурушта чечилип кете турган нерсе эмес. Бул көптөгөн жылдар кетиши мүмкүн. Бирок Салтанат айым менен Гулиза айым менен сонун эже уланбай баардыгыбыз биргеликте бир жакшы мындай үгүттүү ошол эле видеороликтерди, тиктокторду өзүбүздүн бирди көрөт, онду көрөт, өзүбүздүн ар кеңешибизди айтып бир элге ушул маселени чечүүгө да бир кичинекей болсо дагы салымыбызды кошуп, биргеликте иштейбиз деген ниетим бар. Буюрса дагы бул теманын үстүндө сүйлөшөбүз. Балким уже өзүбүздүн кошкон салымыбыздын жыйынтыгын айтып көрүшүп каларбыз. Бүгүнкү эфирге келип катышып бергениңиздер үчүн, оюңуздарды бөлүшкөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен токтоп калбайбыз буюрса. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Сөзсүз түрдө комментарийде өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди жазып, тууган уруктар менен бөлүшүп, катталып кетиңиздер. Саламатта калыңыздар.